ошол аймактарда өнүктүрүү жылына карата Жумадилла Кусанбаевга келдим. Анан мени күйдүргөн нерсе ошол жерде монтип кол шилтеп биз өзүбүз турабыз мындай. Адамдарды тоготпой үстүнөн сүйлөгөндүк бул өзүнүн башына кылган кыянаттык. Биз журналисттер эч качан эч кимден коркпойбуз. Биз бийликке проблеманы түз айтабыз. Биз акыйкатты, чындыкты айтып беребиз. Мына жакта ушул акимди, жетекчилерди көптүргөн ушул Кытайдын компаниясы Кайден. Мен ушул компанияны үстүнөн 4 ай болду. Ушул компания атынан чукуп жүрөм. 2010 жылы менде азыр бир документ бар. Буну бир дагы депутатка, бир дагы эч ким бийлик өкүлүнө бере элекмин. Бирок элдин астында бир айтып коеюн. 2010 жылы ошол 7 апрелде мамлекеттик өнөр жай комитети геологияга барып, ошол жактан бир материал чыккан. Ошол материалдын азыр менде данные бар. Бүгүнкү күндө 0,4 грамм менен деген Кайди компаниясында чоң өзгөрүү, чоң эксперттердин жыйынтыгы менен чоң көрсөткүч бар. 25% бүгүн ошол компания урдап атат. Мына ушундай коррупциялык, ушундай бир кыянаттык маселелер толтура экен. Анан мен ушул журналисттик иликтөөлөрдү кылып, принципиально ушул чоңалайдын жетекчилери оңол боюнча бизде жашоо болбойт экен. Анан мен ушул атайын ушул эл өкүлдөрүнө кошулуп келдим. Журналисттик иликтөөлөрдүн баарысынын маалыматтары бүгүнкү күндө президенттин өзүнө чейин жетти. Тиешелүү органдар кече жакында дагы келип кетти, Фин полициядан башкадан. Мен ойлойм бул нерсенин аягына чыгабыз. Чындык чыгат. Мен ойлойм Кудай буйруса ушундай элдин үстүнөн сүйлөп, элди тоготпой мындай бир адамдарды бөлүп турган жетекчилер мыйзамдын алдында дагы моралдык дагы жооп бериши керек. Көпкөндөргө биз жол бербейбиз. Мен ошон үчүн принципиалга турам. Мен сиздердин баардык буга чейин чындыкты айтып атасыздар, көйгөйүңүздөрдү айтып атасыздар. Менде толтура катыңыздар бар. Мен дагы ошо тиешелүү өкмөттөргө жеткизип атабыз. Бирок ушул аягына мен журналисттик иликтөөнүн чыгам, майдын аягына дагы келем. Журналисттик иликтөө тобу менен келип, именно ошол Кайди компаниясына да суроо маселелерди көтөрүп турган иштер бар. Ошолорду айтабыз. Анан бүгүнкү күндө мен билип атам, түшүнүп атам. Бул жерде сиздер бирөөңүздөр тике туруп сүйлөп, акарат айтсаңыздар, эртең кысым көрсөтөт экен. Соцфонддон, башка жактан өздөрүнүн кызмат абалынан сиздерге кысым көрсөтөт экен. Коркпоңуздар. Андайлардын доору өткөн. Элди уруп, элдин үстүнөн сүйлөгөндөрдүн доору бүткөн. Алар терең жаңылышат андай кылса. Ошон үчүн чындыктан кайтпагыш керек. Адилет сөз ачуу болгону менен ал пайда болот. Ошон үчүн мен айтам сиздерге, коркпоңуздар. Сиздерге басым кылса, мен турам. Телевидение менен бүгүн маалыматтык кызматтын орду чоң. Маалымат жагы менен сөзсүз түрдө андайлар жоопко тартылат. Ошон үчүн чындык үчүн баарыбыз тике турушубуз керек. Анан ушул боюнча урматтуу депутаттар бир жакшы чара көрүп, жакынкы күндөрдө кызматтык абалындагы каралышын өтүнөбүз ушул өкмөттө. Анан урматтуу депутаттарга сиздерге бир сунушум бар. Ушул Кытай компаниясы тууралуу Кайди компаниясы мунун артында чоң күчтөр турат. Ушул компанияга биз кайрылган элек комиссия үчүн канча чактан канча адам бүгүн боорун алмаштырып, бөйрөгүн алмаштыргандар көбөйдү чоңалайда. Эмнеден? Экологияны бузуп атат ошолор. Ошон үчүн көз карандысыз экспертти аким кызыктар болуш керек ушул жака. Аким алып келип ушул жака көз карандысыз эксперттерди алып келип жыйынтыгы менен по закону иштетиш керек аларды. Биз иштебесин дебейбиз. Мыйзамга туура келбейт. Иштесин. Бирок элдин кызыкчылыгына мыйзамды сыйлап, экологияны сактап, экономиканы сактап иштеш керек. Ошон үчүн Кудай буйруса бул нерсе болот. Ушул урматтуу депутаттар комиссия түзүлүшүнө жардам берип койсоңуздар, ушул жака келип көз карандысыз эксперттер, геологдор келип бир анализдеп кетсе аябай жакшы болот эле. Рахмат. Чыгыштар болуп атат, өсүштөр болуп атат. Анан бир нерсени ыздабаңыздар, бир нерсени калыстык үчүн айтып коеюн. Иликтөө жүрүп атат. Мен иликтөөдү бир тараптуу жүрсүн деп мен өзүнө да айттым Лениндин. Иликтөөнү мыйзамдуу жүргүзөбү.
Мына 1 жыл кайттан бери иликтөө жүрүп атат. Эми аны баарыңыздар көрөсүздөр. Анан бул жерден чыгып, жөндөн жөн эле баарыбызды караганга сенин да укугуң жок экен. Ошону айтып коеюн. Рахмат.